Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. По просьбе многих родителей проект «Не сахар» теперь будет проверять школьные столовые. Далее вашему вниманию столовая школа номер 77 и 84 в новостройке Агурго. Кандайсыңар? Биз ушу мектептердин балдарга кандай тамак жасап берет экенин тартып жүрөбүз. Анча мектептин столовойуна барбайсыңар? Барабыз азыр силер тарткандан кийин анан кийин ошол жакка жибабыз. Биякта эмнелер сатасыңар силер? Биз сосиски жасайбыз, пирожки жасайбыз, гамбургер жасайбыз балдарга. Сосисканы каяктан аласыңар? Оптовыйдан. Оптовыйдан? Упаковкасын көрсө болобу сосисканын? Биз сосиска менен өтпөйбүз. Мен ар бир балага 10 сомдон ар бир сосиска мондай колбасаларды алабыз. Силер сосискасын эметип салбайсыңар да? Нормальный колбасалар. Так, бул кимдики экен? Туран, докторская. Салих колбасалар. Салихтин жазуусу жок го мында? Салиховский колбасалар деп алабыз, Дордойдон. Ой, Дордой моторстон оптовыйдан. Мунун дата изготовлениясы каякта? Жокку? Биз каждый раз немеге свежий эле алып келебиз. Свежий алып келгендер менен дата изготовлениясы бар продукцияны алганга аракет кылгыла деген кичинекей балдарга сатып атасыңар да муну, туурабы? А мом нет? Нет. Кандай нан? Нан деп айтып атам мен. Бул эмне жакта жатат дейм да? Жок, бул деген нормальный эле идиш нан эметкен. Нан саласыңарбы? Ооба, свежий нан салып. Ушул идишкеби? Жок, биз бияка готовить этебиз да, кандай мындай сындырып нан салгычка нан саласыңарбы, ошондой эле салынат да. Ошондой. Жерге койбогулам да, э? Жерге коюлуп. Кайра мусордун үстүнө коюп койдуңуз. Алып койсоңуз өйдөрөк. Чочуна там бар, өйдөрөк алыңыз. Кичинекей балдарга тамак жасап атканда кайра көрдүм, жанына эми мусоркага атып койдуңуз. Макул, силерге рахмат. Жашаңыз. Здравствуйте. Телеканал «Апрель». Проект «Не сахар». Меня зовут Эрлан Кукулов. Кандай сежека? Столовый жакка өтсөк болобу бизге? Ач бошпу? Азыр чыгабыз, биз жазылып беребиз, азыр биринчи столовыйга кирип чыгалы. Столовый каяк жакта? Саламатсыздарбы? Апрель телеканалы «Не сахар» берүүсү, менин атым Эрлан Кукулов. Кандайсыңар? Саламатсыздарбы? Так, продают вот такую вот продукцию. Саламатсызбы? Iya. Муну эмне алып атасыз эжеке? Коюп коерүңүз аны. Коерүңүз, тура берсин. Муну каяктан алып сатып атасыңар? Iya. Жок, мен директорго кирбейм, мен силерге келдим. Мен директорго келбей элем. В общем, продают вот эту вот продукцию, его здесь продавать нельзя. В школе такую продукцию продавать нельзя. Вот все, что здесь продается, это в школе продавать нельзя. Пойдем дальше. Яхта бары, в принципе, прикрыта. Так, жареное я не вижу. Все вроде печеное. Датасын айтып билесиңер, качан жасаганыңарды маркировать этесиңерби? Андай болбош керек, өзүңөргө болсо да маркировка коюшуңар керек. Саат мынчада жасалды, мынчага чейин туруш керек биякта деп. Молар канча сатып атасыңар силер? Молар сатса болобу силерге? Канча сатып атасыңар силер? Кандай дейсиз? Канча сатып атасыңар дейм, сатса болобу мындай нерселерди силерге? Канчадан сатасыңар? А? Кандай? Директор аркылуу? Ну, в принципе, столовая чисто, они все в чепчиках ходят. Единственное, не вижу перчаток. Стол раздачи, я как понял, да, там у вас? Эмне тамак бердиңер бүгүн балдарга? Шалда берет, салат, чай с лимоном, хлеб.
Хорошо, макул, рахмат силерге. Саламатчылык, Апрель телеканалы, не сахар берүүсү. Мен атым Нурлан Кокулов. Кандай эжеке? Сиз ким болосуз биякта? А? Сиз ответственный, эжеке, муну канча сатып атасыңар балдарга? Мен муну кээ бир магазиндерде саттыртпайм да. А силер школдун ичине алып кирип сатып атыптырсыңар мунучу. Иә. Мен муну кээ бир магазиндерде саттыртпайм, айтып атпаймынбы? А силер канча сатып атасыңар? Бул жок эле болсун. Срок годности идет? Да, нет, срок годности нормально, до октября 2019 года. Жоқ, нормально. До 03 июня. Управлениеден санэттен улардын срокторун жакшы эмес. Молдерди кичине жууп тазалап койсоңор немеңерди. Балдар, тамак кандай экен? Молодцы. Здравствуйте. Телеканал «Апрель», проект «Не сахар», меня зовут Нурлан Кокулов. Саламатсыздарбы? «Апрель» телеканал «Не сахар» берүүсү. Столовыйга өтсөк болобу? Столовыйга? Агай, менде карточка жок. Откройте, пожалуйста. Не, нам сразу надо. Саламатсызбы? Өткөрбөй атат. «Апрель» телеканал «Не сахар» берүүсү. Сен ақын жоқ, өтші бері. Рамазан, пройди. Да пропустите нормально тогда. Сен шықпа аға? Жоқ, мен шыға албаймын. Шығасың. Шығасың дейін. Подожди, вот так делай. Проходи. Сен кімсің өзі? Кімсің сен өзі? Все, пойдем. Где столовая? Сен кімсің өзі? Столовая қақта? Столовая қақта? Бияқтағы столовый? Я. Все хорошо, ошол эле да болду да, эмне эле өзү чыгып атасыңар. Я. Атым Нурлан Кокулов. Міне бейтіп, кирип келат деп айттым да мен сизге. Сен мен сен адамсың айттым, тұрып тур дедім. Түшінбей атасың бұл қырғыз Кандай тілі. туруп турайын мен? Қандай тұрасың? Мен жаным бері. Болду, мактап, кечиңиз. Саламатсыздарбы? «Апрель» телеканалы «Не сахар» берүүсү, мен атым Нурлан Кокулов. Кандайсыңар? Эжеке, сиздин баш кийимиңиз какта? Хорошо, баш кийимге алсаңыз. А могу, мне кефир бе, мне был, мне холодильник ачык турат. Ну, хорошо, все закрыли. 20 сомдон сатылат экен. Круассан, бул 25 сомдон сатылат экен. Берсеңиз же бир кефирди көрөлү. Сүтпү, ошон бирөөсүн берсеңиз. Так, срок годности до июля 2019 года. Там сними, Рамазан, что там внутри, там чисто ли? До 10 апреля 2019 года. Молоко Риха. Кандай каша жасаганга, же эмне кылганга бул? Ооба, Каша жасаганга. Ну, в принципе, так я вижу, что здесь чисто. Это хорошо. Инвентарь тоже вроде чистый. Жареное не продают. Ну, пряник сатып отурсуңар да, балдаргачы. Барбы? Көрсө болобу сертификатын? Дата изготовления опять стоит неправильно. Просто наклеили наклейку. Ну, вроде говорят, что сертификат соответствия есть. Аннотация есть на русском, на турецком. Срок годности данной продукции 20 дней со дня изготовления, то есть с апреля месяца, с начала апреля. Ну вот то, что я не люблю, это вот такие вот соки, потому что это непонятно что, откуда это взято, что там внутри вообще абсолютно. Эжеке, мы соктун бирөөсүн берип койсуңбу, let's go. 15.11.2018 года был изготовлен данный продукт в ноябре. Срок годности 12 месяцев. Нормально? Да? Нормально? Да. Ну, пряникты
мынау сууну ошо кишилер алып келет, азыр мен көрсөтөм. Мына сертификаттын баары ошо. Бул азыр салынабы балдарга? А бул эмне, чайбы? А балдар качан келет? Iya. Ну, крышки вроде чистые. Хлеб, вафли. Ну, здесь уже, вон, видишь, грязно, пыльно. Самочок. Ответственный питание за Завтра истекает срок. Ошол бекен сертификат соответствует. 5 апреля 2019 года сроки написано вот они. Көрсөң? Жо, неменикиби бул пряниктики? Жок, бул соктукуна көрсөтөм. А пряниктикini издеп атпадык беле. Пряниктикini издеп атам мен. А монун астында эмне бар эже монун ичинде? Монун астында нан бар. А, все хорошо. И бул бар. А вафли кимдики? Ачсаңыз немесин? Өйдө көтөрсөң? Датасы бар бекен, бар экен, Да, августа 19 года. Да, доступно. Все, хорошо. Это, по всей видимости, чай. Эрулан. Но уже мне вот кексы, печенье, вот пряники, вот видите написано. Уж у меня написано. Да, бір жолтан стоин, мен Эрулан Кукулов определили канал. Айта албайм да, сен ошончун акыңды сурап атам, кечирип кой. Аны ушу мына ширесинде ушулар келет да, видишь, надо адилет. Бул неме жемиш деп жүрөт го же? Ну ошондон жазалган деп жазылат да. Жок. Немени айтып атам мен? Биз пряниктикин таптап койдук. Ушу мен алып келишет. Бул анык эмес экен, бул дагы же. Давайте надо көрөйүнчү. Бирок мен эчтеке сертификаты да албайм. Мага да тынч керек да. Что-то я заволновалась. Ну не волнуйтесь, же, все хорошо. Есть. Нандыкы, бүтүн сүттүкү, вот бар сен бар. Ну давайте мы вам поверим, да, что есть сертификат соответствия немеге. Пряниктерге бирок бар деле ошо биз көрүшүбүз керек, ата-энелер көрүш керек, өздөрү балдар кандай жерде тамак жейт экенин. Керексиз болбогон эчтекесин сатпайм. Анан эжеке могу неме столдордун астыларын сүрүп койсоңор, аябай чаң болуп кеттир, аябай чаң катып басып кеттир. Столдун астын бар. Макул таанышканыңызда кубанычтамын, жакшы алыңыз. Все, мына болгон ошол. Мунун үчүн ызы чыгылыштын кереги жок болчу. Деген ызы чыгылбайда тааныштырып кире берсеңиз. Мен ар бир өңөргө бирден удостоверением көрсөттүм. Көз сүйлөшөй сен ал. Тийбеңиз байка. Эч ким тийбейт. Аны тарткан агы жок тумшуңсундур. Сиз кимдин тумшуңсундурасыз? Сен көз отуруп сүйлөшөйлү. Айта турган сөз бар. Просто эркексиң, башка сөз айтпайм. Вот этот человек охраняет людей, детей? А? Вот в детском помещении он отвечает за охрану, да? Я считаю, что этот человек не вполне адекватный для того, чтобы охранять детей. Это что такое вообще? Ну и что? Ну вы посмотрите, это что такое вообще? Директора позовите сюда. Вот такой вот видеообзор по столовым школ. А далее вашему вниманию видео зрителей. На Баха магистральный. Баханың бойында постоянно ушу машиналар турат, тротуарда. Прям көргүлө да, мынакей. Могу жерде мондай самса, мойка, машиналар тротуарда турушат. Адамдар өтө албайсың. Баха магистральный. Баханын өйдө жагында. Бул биринчи жол эмес. Эрлан, ушуларды жөнгө салган сага рахмат. Баягы передачаңда көрүп алып, ушу адага ыраазы болдук. Могу жерде азыр эртең менен мен саат 10да кетип атам, дагы машина жок экен. Анан түштө, кечинде келсеңер, могу жер толуп тура болот. Тротуар дегенди булар ошо жол кылып ашкан. Мына биягы тротуар, илгерки советский тротуар. А тигилер болсо мына монтип тротуардын үстүнө коюп салат, адам өтө албайт. А биягында кишилер машина болсо шуулдап жүрөт. Баса албайсың. Азырда каникул, окуу убагында балдар жолдун жээгинде араң басып жүрүшөт, кылкылдашып. Ошол жерде да келип бир иретке салып кетсеңер адан жакшы болот эле.
Sağ ol. Передачаңа ауданы рахмат. Иши кылып сак боло көрөлөнө. Сак шоу балдар көбүрөөк болсун. Ишиңе ийгилик. Көп жакшылыктар болсун. Могу окшогон наглыйларды тартипке салганыңарга биз абдан ыраазыбыз. Салам достор, мен бүгүн мына котлет сатып алып бышырайын дегем. Бышырдым да, бышырсам мына вот пакет чыкты. Котлеттин ичине пакет. Элестетүүрүлө. Пакет кошуп коюптур. Бонус эчтеке эмес, мына дагы деле чыгып атат. Мына кусочек пакетине. Жерден алып чыктым дагы. Дагы канча чыгат мен билбейм. Это биринчи котлеттен эле шунча чыкты да. Вот. Мына дагы чыгып баштады. Кусочек пакеттер толтур экен. Мен муну магазинден алгам, ужунга жейин деп. Сейчас мында көрөлүчү, может булдан да чыгып калышы мүмкүн. Узун болуп эле чыгыпты. Ассаламу алейкум, Эрулан, братан. Короче, мындай. Жаңы эле футбол ойноп чыгып, курсак ачка таң атпай. Сэндвич алсак, бүгүн уже жетиси үчүндө чыгыптыр. Эжеден суроону сурасак, ооба деп эле берген. Азыр ошол магазинге барып алдыктан да тартып жиберебиз ушакта биздер. Не кыласыңар, байкап койгулачы братан. Потом выкинем хлеб. Все, хлеб потом выкинем. Угу. Турузбекова, это получается где находится? Все, спасибо, ага. Ага. Все, спасибо. Ага, спасибо. Угу. Угу. Ага, хорошо. Ага. Угу. Все хорошо. Сейчас я вам перезвоню. Ага. Угу. Ага. Ё-моё, братан, ошондо толук ошондой эмеде кезесиңби? Я. Мондой условияда кезесиңби? Шакмар, кийир, мыяктын баары. Анан буну элдер алат да. Чүлө го, братан. Жок. Кармаба мени, кири. Санкциядамын. Аны эмне ошону сатасыңарбы? Эмес, нормально. Жок, могу болбойт да, могу сатышкан карасаң. Мыяң бар, чаң, мусор. Инемдем. Эметире койсоң. Жок, мону сен элге сатып атпайсыңбы, карабайсыңбы? Могу народныйдын алдында турасың эми. Технология сакталган эмес да, мына арыктар чөгүп атат, көрдүңүздөрбү? Бул жол. Бул бордюр, могу арыктын чети. Арыктар 5 сантиметрдей чөгүп кетишкен. Ушундай бизде сапатсыз жумуштар карылган да. Лушихина көчөсүндөгү жана ага өргөгө кире бериш жери. Көрүңүздөр.
монтип кумдар, таштар чыгып атат. Цемент кошулган эмес бул растворгочу. Ондай жаракаларда суу кирет. Мындан аккан суу бияка кирет дагы, бул чөгөт. Анан жараксыз акыбалга келет. Былтыр эле жасалган көчө ушу көчө. Арыктын акыбалын көрүңүздөр. Толугу менен ушундай сапатсыз. Муну приемка кылган кишилер каякта караган көргөн эмеспи? Жасап аткандары келип караш керек болчу да ушундай нерсени. Саламатсыздар. Мына бул Ак өргө кире бериш жер. Былтыр жасалган көчө жаңы эле. Монтип коюлган бордюрлардын сапаты жок. Мына былтыр эле коюлган, эмтеден жаракка кетип сынып ар кайсы жери. Мына мындай акыбалга келип атат. Булар 1 жылдан кийин өөлөнө эле түшүп калат да, жарабай калат эч нерсе. Гарантийный срогу бүткүчө эле жок болот го булар. Мына булардын жасалган сапатын караңыздар, эптеп эле эмелери чачырып атат. Жука караң эле. Эптеп эле жасашкан да. Мына могу аллеянын четине коюлган бордюрлар толугу менен ушундай сапатсыз. Шуну тиешелүү органдарга айтып коюңуздар. Алмаштырсын же акчаны кайтарсын. Арыктын жээги. Могу стяжканын калыңдыгын карасаңыздар. Бул смета боюнча канча деп кирген? Мына калыңдыгы 1 сантиметр. Ушундай калыңдыкта стяжка куюлган да бергеч. Асты жакшы трамбовка болгон эмес. Ошон үчүн чөгүп ушинтип жарылып атат. Дагы ичине ары баскандан кийин 50 метрден кийин бордюрлар уже ушундай акыбалга келип калышыптыр да, аллеянын жээгинде бордюрлар. Лушихина көчөсү көрүп алыңыздар, Ак өргө кире бериш жери.